Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда мен Сайдымбаев Зайырбек Эрнусович, укалоочу Адис. Сиздерге мен азыр массаждын спорттук түрүн көрсөтүп берем. Колубузду майлап алабыз дагы, денени сылап сыйпалоодан баштайбыз. Дененин бизге керектүү бөлүгүнүн бардыгына майда жетиштүү кылып шаап алгандан кийин сылап сыйпалоо жолу менен денени кийинки этапка даярдайбыз. Негизи спорттук массаж эки багытта жасалат. Биринчиси даярдоо, мындай тагыраак айтканда ырастоо. Экинчиси калыбына келтирүү. Булчуңдарды эзүү менен, жумшартуу менен азыркы мен сиздерге көрсөтүп аткан бул калыбына келтирүүчү түрү. Спорттук массаждын калыбына келтирүү түрү. Ол катып калган булчуңдарды жумшартуу, өзүнүн калыбына келтирүү. Бул спорттук түрүнө анча-мынча адам чыдай бербейт. Колдун, билектин жардамындагы колдонулат. Ошондой эле бармак, омуртканын эки чекесиндеги мына булчуңдарды нары бери жылдыруу жана эзүү, жумшартуу жолдор менен жасайбыз. Жасалуу убактысы жарым саат. Эгерде ушу адамдын аркасына жасай турган болсок, жарым саат. Эгерде дененин баары жогуна жасай турган болсок, 1 саат 20 мүнөт. Ошондой эле үй шартында дагы жасасак болот. Укалоонун спорттук түрүн бир эле спортсмендерге эмес, кимде-ким денеси чыңалып калган учурда, то есть булчуңдары чыңалып калган учурда үй шартында да алса болот. Укалоо учурунда травма алган, же болбосо денесинде кандайдыр бир жаракат болсо, багындай подозрительный шишиктер болсо, ал учурда массаж жасаганга уруксат берилбейт. Бул техника менен колдун, муундун байламталарын, тарамыштарын чоебуз. Экинчи тарабына экинчи колду жасайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда укалоонун спорттук түрү болду. Бардыгыңыздарды ден соолугуңуздарга кам көрүп, оор сыркоодон оолак жүрүүгө чакырамын.